урматтуу бүгүнкү ак койдун күбөлөрү, сыйлуу коноктору, урматтуу бүгүн той өткөрүп аткан, кыз алып аткан, кыз чыгарып аткан ыла-будагыйлар, бүгүн эми эң жакын болгон сиздер болосуздар. Себеби сиздердин мамилеңиздерден көп нерсе көз каранды, ошонун баары сиздерден көз каранды. Мына Чыңгыз дагы тажрыйбалуу болуп баратат да, ошо Алпамиш чачаңыз аябай тез сүйлөп атасың, эмнеге десем айтат, 2 саат кечигип башталгандан сөздөрүмгө эле ошо үлгүрүп кала айтып атасың. Ошол сыяктуу жанагы баштоочу кайда баштаган болсо ошол жакка барат. Азамат сизден үлгү алып, ата деген кандай болот, эмнеде Айгерим сизден үлгү алып, эне деген кандай болот, колоңтонотун кандай өчүрбөй сактайт деген сыяктуу кыргыздын нукура каада салттары менен тарбияланган жигиттерди, кыздарды бүгүн уядан учуп атасыздар. Ошол темир канат балапандарды үйлөнтүп чыгарган, учурган убактыңыздарда кандай жакшы тилектерди сүйлөп отурсаңыздар, ошолдун баары кабыл болсун. Ол жерде баарыбыз олдурган жакшы ак тилек менен келдик. Үшінші Ахметович айткандай, Азамат да, Айгерим да, сиздерге кандай кыз, кандай угул болсо, бизге андан кем эмес болуп калды. Себеби нече жылдан бери мен сүйүм Кудайга айтып коюшум керек, Кудайга да айтып коюшубуз керек. Айгеримдин чайы укмуш чай. Мен канча жылдан бери ушу кыздын чайын ичип жүрөм. Чай аябай таттуу, жакшы, берекелүү, мүнөзү жайдары, жарык. Аллах насип кылса сиздердин үйүңүздөргө бир кут кирди деп эсептешибиз керек. Кайнененин маңдай тертип чай ичип отурган болсо эле анча-мынча көп сөз чыга бербейт, туурабы? Эң эле негизгиси Айгерим кайната кайнененин маңдайын тертеткен чай берип отурсаң эле бүттү. Мен күндү текшерем аны, кандай чай ичип отурганын. Мага ишенип коюңуздар. Сиздерге болсо Азамат угул болсун, бала эмес. Экөөнүн ортосунда коюлган кандай максат тилектер болгон болсо, Кудай буйрса баары ишке ашат деген үмүттөбүз. Каттуулук сиздерден болсун, алардан ынтымак болсун. Ата менен энеге бул заманда башта картайсам мени багат деп тилейт элек да. Азыр ата менен эне ушулардын жамандыгын көрбөсө эле болду деген сөз болот. Ошол күндөргө, ошол максаттарды Кудай куттуу кылсын, тойлор тойго улана берсин. Жана айткандай, бешик тойго да ушул жерде отургандардын баары түгөл алты саны заман катышып көп болгон күндү насип эткен болсун. Рахмат. Сөздүн кандай калуу тилектерди айтышты, Мирлан мырзадан үйрөнүш керек. Рахмат. Эжекеден кийин, Эжекем